Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, жана Байтөк каналынын катталуучулары, туугандар, бүгүн 10 март 2025 жыл биз Ош областы Өзгөн району Кызыл Октябрь айыл өкмөттөгү ынтымак айылындабыз. Бул жагы Кызыл Октябрь айыл өкмөтүнө карайт, туугандар. Кызыл Октябрь айыл өкмөтүнүн мына ынтымак айылын жакшы билесиздер. Ынтымак айылында асфальт жолду, мектеп мына ушул жерде, мектепти жакындап көрсөтүп коелу. Мына ушул крышасы көрүнүп турган мына мектеп, туугандар. Бир 250-300 метр жүрсөдө мына мектепке келесиздер. Мына мектептен бер жака карап 250-300 метр жүрүп келгениңиздерде мына ушул сол тарапта мына ушул чоң болуп салынган үй сатууга коюлуп жатат, туугандар. Үй боюнча бир катар маалымат беребиз. Видеонун агына чейин биз менен чогуу болуп назар салып туруңуздар. Бул жагы өзүңүздаргө белгилүү болгондой асфальт жолдун боюнда сразу сол тарапта дарбазаны ачасыздар, асфальтка чыгасыздар, сразу негизинен кетесиздер. Анан Кушаптан ынтымакка чейин асфальт болот деген мындай эме бар, сөз бар. Буюрса жакынкы арада жолдагы асфальт болот. Анан таза суусун дагы белгилеп айта кетели. Мына ушул кранты көрүп атасыздар. Мына ушул жерде атайы уланган точкасы бар экен. Ушул точкадан асфальт жол бойлегенде бул жакка өткөрүлүп, шланга ушул жерде көмүлүп турат дейт, ушул тарапта. Аны көрсөтүп коебуз дейт келгенде. Таза суусу багы саат менен чыгып турат, убак сааты менен. Анан үйдү кызыл китеп, документи баардыгы жайында экен. Документ боюнча эч кандай маселе жок дейт. Залог, полог, кандай нерсе, эч нерсе жок, таза дейт. Алган адамга сразу оформление кылып өткөрүп беребиз дейт. Документте маселе жок буюрса дейт. Анан границасы мына ушул бетон турат. Бетондон бул жака карап, мына ушул заборго туштап, неге забор кыла ала бересиздер. Анан бул жагында да негизи көчөгө место кылат. Анан тротуарга. Анан үйдүн размери 10го дедиңиз ака? 11ге 17 болуп мындай заңыратып салган экен да. Баягы өзүм жашайм деп салган экен, эми шартка байланыштуу, кээ шартка байланыштуу сатышка туура келип жатат дейт. Мына ушул бетондон баштап бул жагына карап мындай кетет экен алдычы. Анан ал тарабы үйдү көрүңүздөр. Бүт качествосын полный өзүм карап, сонун кылып мына куруптур эле үйдүчү. Эми тилекке каршы шарт ушундай болуп калыптыр. Анан подушкасын, фундаментке 14-12 эмес, 16 арматураны аябай өзүм мындай жаракка кетпесин деп бүт сапаттуусун куйгам дейт. Анан мындай чесон пояс мындай жерлерге 22 арматура иштеткем дейт. Мындай аябайчы бышкаңычтан мына ушундай сонун болуп салынган. Ички тарабын дагы көрсөтөбүз. Негизинен прихожкасы менен 5 бөлмөлүү үй, туугандар. Бул жагынан азыр эми полдору пол боюнча экен. Мындай көрсөтүп, сырттан көрсөтүп кетебиз. Бул жагында тай жатак бөлмө десек да болот. Бул жерден печка коюп, ортосу кухня, анан бул жерде прихожка, ортоңку бөлмө. Анан үстүнөн мындай таштамай ташталып, тенеке менен сонун болуп жабылган үй, туугандар. Бул жерден дагы баягы конок көп келе турган агаларыбызга өтө сонун шатты кылыптыр да. Бул жер өзү эле бир 7ге 5 өтө чоң сонун бөлмө болуптур. Ортосунан көрүп атасыздар, мына темир таштап, шатты сонун кылып жасаптыр. Ичи кеңири бөлмөнүн. Баягы 40 адамды мындайдан тегелеп отургузуп коюп деле сыйлай турган бөлмө экен да бул жагычы. Анан бул тарабы дагы ушундай эле чоң мындай бөлмө экен. Ичин дагы көрүп атасыздар, 2 терезе коюлуп, сонун болуп жасалган. Анан эми ал тарабын негизи карап мындай лестница кылып алсаңыздар болот экен. Негизинен биздин айтуусунда бул 2 кабатка план болуп, анан эми болуп калат го, план кылып 2 кабат кылып салам деп атып, анан кайра бир этаж эле жабышка туура келип калат го. Чесма поясу, фундаменти бүт 2 кабатка ылайыкташтырып салынып, анан ошо 1 кабат боюнча эле жабылып калган экен. Эми келечекте кокусу 2 этаж кылам десеңиздер, крышасын алып туруп, дальше этажга улап кетсеңиздер болот экен. Ал эми бул тарабында келсеңиздер, артыңкы сосед тарабынан дагы жол, портер, мал жандыкка жол калтырыптыр атай. Ал жакта көрсөтөбүз. Анан соседтер менен границалар бүт эле так дейт. Кызыл китепти сразу беребиз, өткөрүп аласыздар. Границаны так көрсөтүп коебуз. Сразу келип үйдү бүтүрүп жашасаңыздар болот. Негизинен ынтымак айылын жакшы билесиздер. Кышы жайы мындай күн дагы сонун, анан шамал дагы жүрүп калып турат. Мына аркаңкы тарабынан портерге мындай негизинен жанынан эле көрсөңүздөр, портер кеңири кирип чыкканга мындай эме бар. Анан мал жандыкка арттан атай жол коюптур. Бул тарабында коштон менен забор урулуп, коштон окшотуп бул жагына сарай кылып улап кетсеңиздер, бул жакачы портер менен мал жандык кирип чыкканга бул жага отдельный өзүнчө болот экен да. Бул границасы мына ушул сарайдын артынан дагы бир аз ана казылган место турат го. Ошол жерге барып калат дейт онда. Жакындап көрсөтүп коет. Граница мына ушул жерге барып калат экен. Сарай менен мындай чектешип, бул жагы мындайынан келип
кошуна менен бул тарабы мына ушул алдыда бетон көрсөттүм. Ушундайдан түзүнө мындайдан барат экен да. Мындайдан түп түзүнө чектешет. Алдыңкы соседтери дагы бүт негизи так границаларчы. Граница боюнча маселе жок дейт. Бышкаңычтан ушундай сапаттуу кылып, крышасын дагы сонун кылып жаап тур. Эми мындай айтканда, үйдүн проектиси дагы сонун болуп салынган экен. Эми багы шарт ушундай болуп аткан, сатышка туура келип калат экен. Ошентип сатууга коюп атам дейт. Келип, жерден көрүп, сүйлөшүп, экрандагы агабыздын WhatsApp связь номерине байланышып алсаңыздар болот. Бул үйдүн баасына келе турган болсок, тугандар, баасы 2,5 миллион. Азыр ушу кеми бар сүйлөшөбүз дейт. Эми өзүлөр да келип, жеринен көрүп, сүйлөшүп, баалашып алсаңыздар болот. Ушундай тугандар, каналга катар катталып, лайктан басып коюңуздар. Негизинен ынтымак айылынан үй издеп жүргөндөргө ушул видеону сөзсүз бөлүшүп коюңуздар. Бардык момун сомир тугандарга мына ушундай жакшы салынган үйлөр насип кылган болсун. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.